Алейкум, Европада Данебой YouTube каналының көрүүчүлөрү. Сиздерге чоң салам Европадан, Чехиядан. Кудай буйрса, Чехияда базадамын мен, Прагада. Şu база жөнүндө дагы бир видео тартайын деп чечтим. Бул биздин база туугандар. Global Transport бул жакта полный ичинде ошо кир жуа турган, эме кыла турган полный эмелер бар. Кухня, душ, стиральный машина бардыгы бар туугандар. Биз келип ушул жерде эс алтабыз. 24-45ке жакыныраак болуп калса, ушул жака келип эс алабыз. Жака келип кала турган жаңы водительдер эмелер полный ушул жакта эс алат. Документтер бүткөнгөчө ушул жакта жатып, ушул жакта жашайт. Булар водительдердин машина полный. Бул меники. Прицеп алмай тургам. Эски прицеп берип койду. Магазинге кеттабыз. Азыр бир кыргыз аканы жолуктуруп калдым биякта. Ал да бияка өтүптүр, иштеп атат экен. 5 жылдан бери Европада иштейт экен. Ошодон бир-эки суроолорду берип, башка аракет кылабыз. Экөөбүз чогуу тамак кылып, тамак жеп, магазинге барып сууку алып, нан-пан алганы кеттабыз. Азыр машиналар биякта текшек өтөт, биякта сервис, машина бузулуп калса ушул жака келип оңдойт. Жаңы водительдер келип документтер бүткөндө ушул жерге СМРлерди ушул жерге токтойбуз. Документ, чек, полный ушул жерден болот. Азыр каякта жүрөт экен. Global Truck Service, Global Transport. Бул Чехия менен Словакияныкы. Патхегилман Global Transport дейт. Бияка охрана алып катынап турат. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, кандай? Саламат, жакшы. Мен подписчиктериме ассаламу алейкум деп коесузбу? Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Туугандар, рахматтуу ака, 5 жылдан бери Европада иштейт. Мен келгениме 1 жыл болуп алды эле. YouTube'да канал ачып, өзүнчө информация, маалымат берем. Мына чыныгы информациянын баары ушул келет. Шундай туугандар. Кандайсыз? Мен сол Жакшы, Аллага шүгүр. Кыргызкы насип экен, Европада жүрөбүз иштеп. Кандай болуп атат иштер? Жакшы, Аллага шүгүр. Болот. Кыйынчылык жокпу? Кыйынчылык жок, кыйынчылык эми кичине болот да бул жерде. Кыйынчылыксыз иш болобу да. Канча жыл болду келгениңизге? 5 жыл болду. Келгениме 5 жыл болду. Бул биздин фирмада иштеп атканыңызгачы? Бул фирмага иштегениме бүгүн Кудай кааласа 1 ай болду. Ровно 12 күн иштеп Жакшы. Кайсы фирмаларда иштедиңиз башка? Мурда? Биринчи келгенде словакский фирма Травейгар деген фирмада иштедим. Онан Синтранста иштедим. Мегабаритте. Онан СТД Донева деген иштедим. СТДдан бияка өттүңүз, э? СТДдан бияка өттүм. СТД болбой калды. СТД эмне себептен бияка өттүңүз? Неси жаман болду? Жамандыгы эле ушул километраж матайт этесиң. Саатка иштейсиң. Километражына төлөйт, а? Жакшы иштесең жакшы аласың. İşte almaya kalsan hazır gözün bilesin ama İtalya, Germaniyalarga basın, Zagreb'da 3 saat, 4 saat kütüp basan oşa күнү жок, убагың бүттү. Акча жок. Короче, кеткен километражга төлөйт да, бул эме глобалда баягы жатсаң дагы, иштесең да төлөй турган эмес, а? Бул жерде жакшылыгы күнүгө төлөйт. İштейсиңби, жатасыңбы баары бир. Акча кете берет. Наргы иштеген фирмаларыңыздан айырмачылыгы бар экен, жок экен? Бар, канча жеңил бул жерде иштеген, жеңил. Көп эс аласың, аз иштейсиң, акчасы көп, а? Мына машиналарыбыз турат. Элдин баары ушинтип выходнойдобуз. Элдер бирөө эс алтат, машинесин жуутат, бирөө кир жуутат, ошентип. Кандай эме мурда Москвага караганда, Россияга караганда, Кыргызстанга караганда жакшы да иштеген, туурабы? Европада жакшы да, Европада. Жол нормально жакшы эле.
Россияда. Мен Россияда иштегенде эле жокпу, эми барып көрдүм. Мына биздин ага жерде жүргөн жакшы. Өзүң хан, өзүң бек. Не айырмачылыгы бар экен? Адамдардын эмеси, мисалы үчүн адамдардын мамилеси, биринчиден иштеген иш. Мисалы үчүн Россияга барсаң, мен Россияда жүргөм да. Россияда кичине мындай басынтып коет да кыргыздардын, типа силер азиатсыңар дегенсипчи. Биякта мамилеси кандай, жолдору, архитектура эмне өзгөчөлүктөрү бар? Сиз билгенден. Биякта өзгөчөлүктөрү короче мындай. Элдер вообще сен кимсиң, эмне кылып жүрөсүң? Hiç kim bürö seninle işin yok. Sen karabay tak. Sen ne kadar biliyorsun? Kimsin dep soragan adam yok. Документиң болсо, полный легальный болсо иштеп жүрө бересиң. Эгер сен бир жерге барып, бир жерде адрести таппай кыйналып, любой адамдан сурасаң, билсе колуңдан жете эле алып барып көрсөтүп коет бул жерде. Мына ал жерде. Анан Россияда билесиң. Орустардан сурасаң, сен чумо иш менен билбейсиң деп там аркара кетип калган эмес. Поехали гастробайтили депти. Эме. Мисалы үчүн мен баягы ютубта көргөн көп эле туугандарыбыз бар да. Ошолор келебиз деп ниет кылып жүргөндөр бар, аракет кылып аткандар бар, документин күтүп жаткандар бар, пригласный күтүп аткандар бар, очередь күтүп аткандар бар посольстводон. Очередке коюлуп айткандар бар. Эми Кудай буйрса, келет да эми жакында. Ошолорго мисалы үчүн не совет бересиз? Келсе кандай болот? Келсе жакшы болот дейм. Келсин, бул жака келсин, иштесин. Бул жерде тилдин деле кереги жок. Орусча кереги жок, англисче деле кереги жок. Орусча керек деңчи. Орусча эми диспетчерлер менен керек. Сен ал любой сөздү ал билет да. Ба кээ бирлер орусча да билбейт экен да. Негизи фура айдаганды билиш керек эми. Артка айдаганды билсе болду. Алдыга, астыга любой айдайт, а? Любой айдайт. Бул жерде движение правиланы бардыгы жакшы сактайт да. Кыйналбайсың. Бизде Кыргызстанда сен 3-чү полосадан туруп оңго чыгам деп поворотник жаксаң, биздегилер сөгөт, далбоёп. Сен 3-тен 1де балага барасың dedi. Бетте жок андай эмес. 3те жаксаң сразу уступать деп көрүп коет сени. Жакшы. Ошо келүүчүлөргө дагы эмне эме совет бересиз? Аракет кылып келгенге стоитпи? Кыйынчылык не кыйын? Мисалы үчүн мен Европада иштеп, мисалы үчүн жакпаган жагы, мисалы үчүн машинеде жашап, эми болуп, эртең менен үйдөн чыгып, кайра үйгө келбегени эле жакпайт. Эң эле мага жакпаган жагы ошол. Калган жумуш вообще жеңил, мисалы үчүн выгрузка, машина айдаган деле мага өтө жеңил да, мен үчүнчү. Жакпаган жагы эле болсо да, сизге жакпаган жагы кандай? Мага да жакпаган ошол, билет. Үйдө жок энди, машинеде жашайсың. Собачный жизнь дейм, кандай дейт? Собачий жизнь дейсизби? Жакпаган да ошол. Бирок энди сен любой парковкага барсаң, туалети бар, душтары бар, ал жагынан кыйналбайсың го. Бир аз эригип, а? Анан эмечи? Келгендерге мага өткөрүп берели, шепти. Барам. Канча минималка, канча көпкө жүрөсүз бул жакта? Бир келгенде канча жүрөсүз? Бир келгенде 3 айдан жүрүп атам, 3 ай жүрүп, 1 ай эс алып атам. 3 ай жүрөсүз, Кыргызстанга барып 1 ай эс алып келесиз. Продуктага мен мисалы үчүн мурда видеолорумда айткам да. Продуктага бир где-то 200 евро, мисалы үчүн 2300 евро ала турган болсоң, 200 евро, 300 евро кетсе таза 2000 жөнөтөсүң десем, жок, силер нан жебескесиңер. 200-300 евро кетпейт, көп кетет дегендер бар да. Мисалы үчүн мага действительно ошончо эле кетет да, 200 евро. Мурда былтырлары мисалы 200 евро, 150 евро деле кетет. Бир айгачы. Биз мисалы бул жерден арак, вино деген нерсе алып ичпейбиз. Тамеки чекпейбиз, сигарет албайбыз. Только продуктан ошондой алабыз, анан жанагы өткөтлөрдү мусулманский магазиндер бар. Халал магазиндер бар. Ошолордон барганда 2 кило, 3 кило, 4 кило берип алып коебуз. Азыркы моментте ушул убакытта уже продукта көтөрүлдү. Уже 300-300дөн ашыгыраак кетип атат. 300 евро бир айга кетет. 300 евро бир айга кетет. Анан кээ бир эмелер бар, суроолор, эме
Мен өзүм деле билем жоонучу, бирок сизден уккандагы мисалы үчүн бир эле адамды угуу берген эме эмес да, баардык Европада жүргөндөрдөн укса жакшы да. Мисалы үчүн кээ бирлер бар да, Европага биз азыр правабыз жок, праваны алып барганга чейин иш жок болуп калбайбы, водитель мындай керек эмес болуп калбайбы деген суроо көп да. Ошого не деп жооп бересиз? Бул Европада водитель деген бул тартыш экен да. Европейский Любой фирмада мисалы сен праваң эң болсо, бул жака келсең любой фирма сени жумушка алат. Главный бул жака келиш керек. Ошо азыр бир аз келиш кыйын жактары не болуп атат? Эмеге очередке коюш кыйын болуп атат, посольстволорго. Студенттерге виза берип атат, башка болуп атат. Ошол себептен очередке коюш кыйын болуп атат. Мен ойлойм, бул нерсе тез аранын ичинде жоюлса керек депчи. Себеби баягы көптөн бери жүргөн немелер бар да. Пандемия маалда жабык болуп калып, эме очеред топтолуп калды да, ошол себептен мындай очеред көбүрөөк болуп атат да. Литвага очеред көп, Полшага дагы, мисалы үчүн Словакияга келем дей турам болсоң, почти 1 жыл экен да очередчи. Тиги 1 жыл болуп калды дейт. Туугандар, ушул эми жашоо, жумуш, келгиле, иштегиле. Анан айтчу нерсе, Кыргызстандын адиери жарабайт. Биздин Европада, мисалы үчүн Германияда жакында эле бирөө канча 2000 евро дедиби? Ооба, 2000 евро адиерге, короче, адиер Кыргызстан адиери Германия менен Чехияга жарабайт экен. Австрияга да. Австрияга да жарабайт. Албай эле койгула. Адиерсиз эле иште. Бул адиер алганыңар менен бул жерде адиерге газ төлөп берип атат. Андан көрө тынчкана адиерсиз эле келип иштей бергиле. Мен мурдагы немелеримде адиер алгыла деп койгом да. Ошол адиер жарабайт экен. Ошол мен видео чыгаргандан кийин бир кыргыз 2000 евро штраф алды, 500 евро фирмага төлөдү. Анан 1500 евро 500 евро фирмага эме салды штраф. Анан 1500 евро өзүгө салды да. Ошон үчүн Кыргызстандын адиери жарабайт. Кыргызстандын правасы Европада иштешиге да шүгүр кылып келиштер эли. Адиерди албай эле койсоңор болот туугандар, адиер жок деп элечи. Ошондой туугандар. Дан келчүлөргө не совет бересиз, не кылсын? Мисалы үчүн көпчүлүк айтат да, мен айдабай эле, мисалы үчүн тура айдаганды билбейм, мен ошол жака барып үйрөнсөм болобу дейт. Болобу ушинтип, ошол жактан праваны алып эле келип бuyakта. Менин билгеним боюнча бул жерге келген 80% бала ал жакта Кыргызстанда фура айдаган эмес. Бардыгы келип бул жерде жүргөн атат. Биз биринчи бул жерге келгенибизде даже стажировка кылбай жумушка чыкканбыз. Эчтеке билбей туруп. Азыркы келгендердин баарында бир ай стажировка өткөрүп атат. Уже кыйынчылык жок да. Бирок үйрөнүп деген жакшыраак да, мисалы үчүн туурабы? Ооба, энди кээ айдаштырып келсе жакшыраак да. Бирок бул жерге келип көпчүлүк жүргөн атпайбы? Жок, ал жакшы деңчи, бирок мисалы үчүн кээ бир фирмаларда, биздин мына кичине фирмаларда эми албайт да, экзаменчи. А кээ бир фирмаларга аркага айдатып, 45 менен 90 градус рампага койгозуп, коюп көрсөтүп эме кылат экен, экзамен алат экен. Эгерде кое албай калсаң, артка кетирип берет экен да. Эми үйрөнүп деген жакшыраак да Кыргызстанда бизге. Негизи бул жака келем деген адам аракат кылып атқан бала, ичи бардыгы. Кыргызстанда кичине бир ай стажировка кылыш керек да, тренировка кылыш керек. Жолго өтүп алайын. Ушундай туугандар, видеону көп чозуп эме кылыштын кереги жок. Бул акабыз Европага биринчи келип, биринчи водитель болуп иштеген акалардан. Анан эме айта турган нерсе, мисалы үчүн азыркыларга жеңил да, биринчи келгенде не кыйынчылыктар болгон сиздерде? Биринчи мисалы үчүн биринчи келгенде айтам го, биз стажировка өткөн эмеспиз. Кантип иштегенсиз? Стажировка жок, кеч экен. Могу така грипп боюнча понятно вообще аз болгон. Така грипп кандай, бул неме? Биринчи келгенде бул жерде бизде стажировка өткөн эмеспиз. Така боюнча дагы, така чип деп аны така картасы боюнча деле понятно жакшы болбогон. Биздин бактыбызга диспетчерибиз кыргыз бала болуп туруп анча поддержка берген да ошол убакта. Рахмат ака, айдаң, рахмат ака, токтоо, бүгүн сиз 45 дам аласыз, 24 дам аласыз деп айтып туруп, ошо бала бизди бир айда үйрөткөн, молодец ошол бала. Бир айдын ичинде сиздерди үйрөткөн. Анан эме штраф көппү? Штраф көп алдыңызбы же аз элеби? Аллага шүгүр, ошол келип биринчи келгенде 6 ай иштедик, 6 айда бир жолу полиция токтоткон жок, текшерген жок вообще. 6 айдын ичинде бир жолу полиция токтоткон жок, а? Жок. Ушу 5 жылдын ичинде канча жолу штраф алдыңыз?
5 жылдың içinde İtalya'da bir krupный штраф aldım. Aldağılı dispes mayынан болды ғой. Менеджерің нашар болса, любой жақтан подставка қылады да. Мына атак мындай башка уақыттарда полициялар қармап тексеріп, барлығы таза шығып атты. Жақсы. Баяғында біз мисал үшін мен Москвада жүргенде 5000-ден, 3000-ден камерадан штраф келе береді да, таксиде иштеп жүргөндө. Бирок мен бул жакта Кудайга шүгүр камерадан мен штраф ала элекмин да, покачы. Камерадан баягы повышение скорость, же болбосо кызылдан өтүп кеттиң дегендей штраф ала элекмин. Анан көбүнчө баягы камера аз экен да буяктачы. Камера мына Германияда националка жолдордо камералар бар. Ол енді километрге қарап, сен 70-те барасаң, 75-те барасаң, уже 5-ке 10 евродан 13 евроға дейін әлеге шығады. Штраф. Агар уже 80-де жүріп барсаң, уже 20 евродан ашығырақ штраф келеді. Ошондай 1-2 жолы штраф келді ошо. Километр өзүңдүн айың болсо, эгерде өзүңдүн айың боло турган болсо, өзүң төлөйсүң, туурабы? Ооба, өзүң төлөйсүң. Ошондор баарын өзүң төлөйсүң. Эгер сен машинанын документациясы же машинанын бир жагы не толуп туруп машинага штраф жазса, фирма төлөйт. Агар сен жанагыдай километражды не деп койсоң. Километр өзүң нарушение. Өзүң нарушение кылсаң, өзүң төлөйсүң. Штрафтар канча эми, мисалы үчүн эң крупный штрафтар канча? Кызылга өтүп кетсең канча келет? Ошо кызылга өтүп кеткен билбейт бул жерде. Ар бир мамлекетте ар кандай да, туурабы? Эң штрафтын күчтүүгү Франция деп аталат. Франция? Ошондой туугандар, анан сиздин жашыңыз канчада? Канча жашкача келсе болот? Канча жаштан алаттар фирмалар деп көпчүлүк айтты. Анан эме опыт боюнча жашым короче 45-те. 45-те. Биз эстедде иштегенде эң картаңыбыз Мурзака деп туруп, короче Мурзаканын жашы 69-жылкы киши да. 69-жылкы киши, а? Ооба. Ошондо ашкалабы. Ооба. Мен эмени кече бир кишини, грузин кишини стажировка кылдырдым 10 күндөй. 22 жылдык стажы бар экен. Планшетти, эмени, режим турду, отдукту, навигаторду, ошолорду үйрөттүм да. 66-да чыккан 66-жылкы киши экен. Ошону стажировка кылып чыгардым. Кече алып келип, кече түшүрдүм да, ал уже Германияга кетти. Кичине энди жашы өтүп калгандар ошо сен айткандай планшетке, навигаторго, баягы жактарга кичине кыйналат экен. Аларды 20 жыл алып стаж бар, мына жолдо нормально айдап кете берет, кыйналбай. Знактарга карап айдай берет го, бирок ошо планшет жанагыдай отправка кылыш, баягы документтерди ошолор боюнча сал кыйналат экен. Бул жакта эми баары компьютер го. Компьютер. Эми самый главный келе турган болсоңор, ошо эмени жакшы үйрөнүшүңөр керек да. Планшетти жакшы чукулап, телефонду жакшы чукулап, навигаторду, ошо навигатор менен мурда Москвада иштеп жүргөн болсоңор жакшы. Туугандар, ушундай Кудай буйрса маалыматтарды берип турабыз иншалла. Жакшы маалыматтарды мурда иштеп жүргөн, жакында келип иштегендер жолугуп калса интервью алып, ошолор менен чогуу бөлүшөбүз. Мен Инстаграмдан келген суроолорго баарына жооп бергенге жетишпей атам. Ошон үчүн Telegram группа ачтым. Ошо Telegram группага кошулгула, ошол жакта кыргыз балдар болот, бул жакта иштегендер, ошолор сурооңор болсо ошолор жооп берет. Мен өзүм баардыгына жетишпей калтам. Кимде ким келе турган болсо, ишине ийгилик. Баарыңар келгиле. Сиз да эмне кыласыңар? Келип Европада иштегиле. 2000-2300 айлык алсаңар, уже нормально. 1 жыл, 2 жыл иштесеңер, иштеп путуңарга туруп аласыңар. Видеого эмеге катталыңыздар, каналга. Видеого лайк, комментарий жазыңыздар. Кийинки видеолорго жолукканча аманчылык болсун баарыңыздарга, туугандар.